Andan keyin periştari mындай дейт. Аларга менин ыраазычылыгымды угузгула. Мечиттин ачылышына Жогорку Кеңештин депутаттары, райондордун имамдары жана областтын казысы катышып, мечитти курууга жардам берген бардык жарандарга ыраазычылык билдирди. Андан соң жергиликтүүлөргө мечитке 5 маал намаз окуп, 5 маал азан чакыруусу милдет экени айтылды. Жақсы талим тарбия үйренсін, динин үйренсін. Құдай Таалам ушул сиздердин мечитиңиздерди берекелүү кылып. Араб өлкөлөрүндө буларда соопчулук иш кылган өтө кеңири жайылыптыр. Мен кээде ойлонуп калам да, биздин өзүбүздүн кыргыз жарандары, өзүбүздүн жигиттерде дагы соопчулук иш кыла турган мүмкүнчүлүктөрү бар. Бирок ошол мүмкүнчүлүктөрдү башка жака жумшайт экенбиз, акчадан акча туудуруу жагына жумшайт экенбиз. Ал эми мындай соопчулук иштери келгенде анча көңүл бурбай атабыз. Ошондуктан мен ойлойт элем, ошо биздин жарандарга дагы нысап берип, келечекте ушундай бир тапканынан соопчулук ишке жумшаган чыган балдарыбыз чыкса экен деп тилейм. Жогорку Кеңештин депутаты Гүласал Садырбаеванын кайрылуусу менен жардам колун сунган Араб элинин бүткүл дүйнөлүк жаштар ассоциациясы акча каражатын бөлүп берген. Кыштын суук күндөрүндө дагы тынымсыз курулуш иштери жүргүзүлүп, 6 ай ичинде пайдаланууга берилди. أن يكون فاتحة خير على أهل هذه المنطقة إن شاء الله. Эми бая эскертип кеткендей, эки сүйүнүч бар дейт. Биринчи сүйүнүчү бул мусулмандар үчүн бүгүнкү ыйык күндөрү жума күнгө туура келип атат. Экинчи сүйүнүчүбүз бул бүгүнкү күндүн ушул берекелүү мечиттин ачылышы болуп атат. Жалпыңыздарды ушул күнгө куттуктайбыз. Бирдин аягында баштаганбыз. Биз өзүбүз ойлогон болчукпуз 4-5 айда бүтөбүз. Бирок тилекке каршы быйыл жаз кеч келбеди. Суук болуп турду, февраль, март айы суук болуп, уста балдар иштей албай кичине кармалып калдык. 6 айда бүттү. Заманбап мечиттин салынганына кубанган жергиликтүүлөр жардам бергендерге ыраазы экенин айтып, bundan ары 2 чакырым алыс жакка барып ибадат кылган аксакалдарга жеңил болот жана жаштарды ыймандуу, адептүү кылып тарбиялоого түрткү болорун айтат. Докем өзүнчө өзгөчө адам эле. Мына азыр Гүласал эже менен депутат болуп турам. Бул киши да өзгөчө экен. Аял болсо дагы ар дайым ушул элдин эмнесин, маселесин чечсем, кимге барып кандай нерсени бүтүрсөм деп ар дайым аракет кылып, мына мечиттерди бүтүрүп атат, башка нерселерди бүтүрүп атат. Баягы жакшы адамдын иниси болобу, карындашы болобу, кызы болобу, баласы болобу, бул коомго жакшылык алып келет экен. Менин айтарым, ушул эл шунча чогулуп ушундай куттуу мечитти кабыл алып жатасыздар. Мен ойлойм, мына таксылар айтып өттү, бул чоң бакыт. Albatta bizden elder var olup, 3-4 kilometre жерге чейин барып, görkülери мына район имамына бар, мечитине барып, борбордук мечитке барып намаз окуп келет жума намаздарын. Мына өтө жакшы болду да, аксакалдар үчүн, карыгаттаңдар үчүн алыска бара барышпайт. Бул жерде жакын жерде анан 5 убакыт намазда ушул мечитке келип, үйлөрүнө жакын келип жамаат болуп окуй берген өтө жакшы шарт түзүлүп калды да биз аксакалдарыбызга дагы, эл айыл элине дагы. Ушундай жакшы нерсе болду. Эми курулган мечитке шайдан эли барып намаз окуп туруусу калды. Темирбек Жакыпов, Айпери Амангелди кызы, Сентябрь, Нокен району.